В горной долине за быстрой рекой, в дереве старом с густой листвой обитает компания добрых друзей. Что мне случилось, их водой не разлей, они делятся с нами своей добротой. Бывают сами смешными порой, и в любой ситуации помогут они. Сложный вопрос, ты их позови. Много историй здесь тебя ждут, в обиду друзья никого не дадут. Начнешь разбираться с делами ты сам, наблюдая за жизнью в мире Мизам. Волшебный мир Мизам. Саламатсыздар, номер 82-нче Аблаз Эшматов атындагы окуу тарбиялык комплексинин 3-В классын окуучусу Мамасадыкова Периште Арсанбековна. Класс жетекчим Даминова Минайым. Мен силерге Үкүнүн табышмагы деген китепти куурчактардын жардамы менен айтып берем. Бунун аты китеп, жакын досу китеп. Китептен бардык суалга жооп табат. Бунун аты Рон. Ар кандай оор нерселерди көтөрө алат. Бун Рани суу жээкте отуруп балыктар менен сүйлөшкөндү жакшы көрөт. Булар эгиздер, бир туугандар. Шоктонгонду жакшы көрүшөт, кайгырганды жаман көрөт. Бул Токи. Токи бак дарактарды жакшы көрөт. Алар да Токини жакшы көрөт. Бир күнү Мыйзамда жашаган адамдар Үкүнүн кабарын укту. Мен табышмак айтам, табышмактын жандырмагын ким туура тапса, ошого белек берем дептир. Анан Үкү бардыгын токойдун ичине чакырып, табышмакты баштайлы деди. Биринчи табышмак, бешикти ким тербетет деди. Бардыгы ойлонду. Бул селкинчек сыяктуубу деди. Хип. Оба деп деди. Аны тербетет да деди. Ульт. Анда демек табышмак мен өзүм эле тербете алам деди Токи. Табышмактын жобу мен да деди Токи. Туура эмес деди Үкү. Экинчи табышмак. Бешикти тербетип жатып ким ырдайт деди. Анда бардыгы ойлоно түштү. Бир күнү, бир маалда Хоп менен Хип токойдо жанып жаткан жылдызды көрүп калышты. Ал жака дароо Мыйзам деп барышты. Бир бала ыйлап жаткан болгон. Ал баланын жанына барышты. Эмне ыйлап жатасың деди. Мен апамдын чынысын сындырып алдым. Эми ал мени урушат дейт. Ой койчу, мен дагы Ранинин чынысын сындырып алганмын. Бирок ал мени кечирген деди. Сенин атың ким деди. Менин атым Русия. Биз сага 2 табышмак айтабыз. Жандырмагын таап берсең, рахмат айтабыз деди. Биринчи табышмак. Үкү бизге бешикти ким тербетет деп айтты. Ага Русия болсо бешикти апа тербетет деп айтып берди. Анда рахмат айтты. Экинчи табышмак. Бешикти тербетип жатып ким ырдайт деди. Ага дагы Русия апа деди. Анда рахмат деп Үкү кетти Мыйзам өлкөсүнө. Анда Үкүгө барып, Үкү биз табышмактын жандырмагын таптык. Бул апа, бешикти апа тербетет, бешикти тербетип жатып апа ырдайт деди. Анда Үкү туура таптыңар табышмактын жообун деп белек берди. Белек табышмактар деген китепти берди. Анан биз таттууну жегибиз келип жатты деди да. Табышмактарды окусаңар абдан жакшы деди. Мага Ульт каарманы абдан жакты. Ал китепти көп окуйт экен. Китепти окуп табышмактардын суроолоруна жооп берет экен. Ушул менен менин жомогум акырына келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.